Assalamu алейкум, урматтуу мекендештерим, урматтуу бир туугандарым. Бүгүн биз Кыргызстандан сыртта жүргөн, мигрант болуп жүргөн бир боор мекендештерибизге кайрылууну туура көрдүк. Биз кайрылууну эмес, биз сунуш кылууну, же болбосо биз ошол мигрант болуп бүгүнкү оор сыноодо, оор кырдаалда кече биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун байыма-бай колдоп келген, өздөрү мигрант болуп, бөтөн эл, бөтөн жерде мусафир болуп жүрүшсө дагы дайым колдоп келген элибиз бүгүнкү күндө оор сыноого келип турган кези. Бүгүнкү учурда бизге канчалаган бир туугандарыбыз кайрылып атат. Кече бизге жардам берип аткан бир туугандарыбыз бүгүнкү күндө жардам сурап кайрылып атышат. Бирок өтө оор сыноо келип турат. Чындыгында мен дагы ошо Москва жеринде мигрант болуп жүргөм, бөтөн эл, бөтөн жерде кызмат кылып жүргөм. Мигранттын башымдан өткөргөм ал кыйынчылык, оор суук күндөрдү, ысык суугун көргөнбүз. Ошондуктан мигранттын бүгүнкү абалын аябай жакшы түшүнөбүз. Негизи бул сыноо келелекке чейин деле чындыгында мигранттардын ал жактагы жашоосу жыргал эмес. Чындыгында оор. Өздөрү бөтөн эл, бөтөн жерде мусафир болуп, үй бүлөмдү, ата-энемди баксам деп аргасыздан ал жакта Кыргызстанда кызмат жоктугунан, жумуш жай жоктугунан аргасыз ал жакта жүрүшөт. Бүгүнкү күндө бизге көп бир туугандарыбыз видео обращение кылып, балким силердин колуңардан келеби, айта турган жерге айткылачы, дегилечи, мына мен азыр эле жаңы эле түз эфирден дагы эл менен жарым сааттан ашык баарлаштым. Элибиздин бизге болуп, бизге жакшы үмүт менен кыргыз элине, Кыргызстандагы мекендештерине жакшы үмүт менен кайрылып аткандыгы, бир жазып аткан сөздөрү, айтып аткан үндөрү, сөздөрү, кээ бирлеринин көз жаштары жүрөгүңдү тилет. Чындыгында ушунчалык бир оор, башкача бир сыноого келип турат. Урматтуу менин мекендештерим, урматтуу бир боорлорум, бүгүнкү күндө кээ бир Россияда балким азык түлүк продуктага муктаждыр. Кээ бири балким башкача материальнага, балким морально жардамга муктаждыр. Мен сиздерге айтарым, эгерде биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун колубуздан келе турган жардам боло турган болсо, түзмө-түз кайрылсаңыздар дейт элем. Биз ал жака жетип барыш өтө кыйын, жакшы билесиздер. Азыр көпчүлүк мекендештерибиз бизди эптеп алып кеткилечи деп ушунчалык сыздап кайрылып атат. Кыргыз элинен кайрылып атат. Кыргыз өкмөтүнөн, Кыргыз парламентинен, Кыргыз падышасынан шунчалык кайрылуу менен мусафир болушуп, кээ бирлери иштейбиз деп, кээ бирлери ден соолугунан айынан рак болуп, жана башка мына Турцияда, Россиянын булуң бурчтарына, Новосибир, Россиянын өткөндө бизге Шереметова деген аэропорттон канча мигрант мекендештерибиз кайрылган, дагы деле ошолор келе эле экен. Канча жактан мигрант болуп жүргөн бир туугандарыбыз чындыгында кайрылып атышат. Кече биз алар менен жакшы баарлашып, ушундай жакшы нерселерди сүйлөшүп, Кыргызстандын келечеги үчүн пландарды сүйлөшкөн болсок, бүгүн алар менен биз кантип Кыргызстанга кетебиз, кантип Кыргызстанга жетебиз деген гана сөздөрүн угуп, ушунчалык жүрөктөрүбүз канап атат. Колубуздан келгенде, менин мисалы колумдан келсе, бүгүн үйдө отурбастан барып алып келет элем. Арга жок, колумдан келбейт экен. Арга жок, эмне кылышымды билбей, бир гана сиздер үчүн дуа кылып атабыз. Кудай буйруса, сиздер сөзсүз келесиздер. Сиздер сөзсүз Кыргызстанга, өлкөңүздөргө келесиздер. Сиздер эч качан бөтөн эл, бөтөн жерде калып кетпейсиздер. Бирок бүгүнкү убактылуу оор күндө уба түшүнүп турабыз, кыйналып атасыздар. Арга жок. Кудай кааласа, бул бүгүнкү сиздердин маселеңиздер дагы жеңилинен чечилип калар иншалла. Эң башкысы дуа кылабыз, жалпы мекендештерибиз, көрүп аткан бир боорлорубуз, сыртта жүргөн, сыртта калган, бөтөн эл, бөтөн жерде мусафир болуп калган мигрант мекендештерибиз үчүн
жалпыбыз дуа кылып коелу туугандар. Бул дуа жакшы билесиздер, түбөлүк жабылган эшиктердин ачкычы дейт. Кыргызда эзелтеден сөз бар, алтын албай алкыш ал дейт. Ошондуктан биз ошол жактагы элибизге чын жүрөгүбүздөн, чын ниетибизден дуа кылып койсок, иншалла Кудайдын буйругу менен бир эле күндө, бир эле саатта балким ал мекендештерибиздин, мигранттарыбыздын маселеси чечилип, эртең эле Кыргызстанга келип калышы ыктымал. Ошондуктан мен жалпыңыздардан суранам, анан ошол жактагы кыйналып аткан, балким боюнда бар, балким ден соолугу оорлошуп бараткан, балким өтө кыйналып бараткан мекендештерибиз бизге түзмө түз кайрылыңыздар. Колубуздан келишинче бул жакта болсок дагы жардам берген аракет кылайлы. Мен номеримди айтып кетейин. WhatsApp номерибиз бар. 705 менен 996 коду плюс 996 705 менен 337790. 705 менен 337790 түз байланышыңыздар, колубуздан келишинче жардам берейли. Чындыгында кече сиздер биздер үчүн, биздин кыргыз эли үчүн, биздин кыргыз мамлекети үчүн шунчалык жан үрөп, кызмат кылып, жаныңыздарды бергидей болуп, шунчалык жардам берип келгенсиздер. Аныңыздардын бардыгын биз бүгүнкү кыйналып аткан күнүңүздөрдү, бүгүнкү барарга жери жок, жашап аткан квартплатыңыздарды сурап, кыскасы оор кыйынчылык күндөрүңүздөрдү биз сезип атабыз, туюп атабыз, бардыгын билип атабыз. Аргасыз гана дуа кылып атабыз. Кудай кааласа чечилет, оң жагынан чечилет иншалла. Алла таалам сиздерге сабырдуулук берген болсун. Анан эң башкысы, Аллах таалам көтөрө ала турган пендеге көтөрө ала турган сыноону берет. Ар бир пендеге көтөрө ала турган сыноону берет. Сиздер бул сыноону көтөрөсүздөр. Кыргыз элим эзелтеден бери байыркы эл, үркүндөрдү башынан өткөргөн, согуштарды башынан өткөргөн, эмне деген кыйынчылык, ачарчылык күндөрдү башынан өткөргөн байыркы кыргыз эл. Ошондуктан кыргыз элим момундай сыноону көтөрөт. Кудай кааласа бул сыноону да жеңебиз, бул кыйынчылык күндөр да артта калат. Эң башкысы элибизге, жалпы журтубузга сабырдуулук берсин. Кудай кааласа ушул илдеттен аман эсен чыгып кетүүнү Аллах таалам насип эткен болсун. Кайрадан элибиз мурунку тиричилигин, мурунку оокатын улантып кетүүнү Аллах таалам насип эткен болсун иншалла. Кудай буйруса сөзсүз келесиздер. Мына азыр сиздердин чындыгында бизге азыр кайрылып атканыңыздарды мен угуп алып, чындыгында бир жүрөгүм канады. Аябай бир ызаландым. Ушул бөтөн жерде алып кетиңизчи деген сөздү уккандай айтаарга сөзүң жок чындыгында. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр эле элестетип көрүңүздөр. Кадимки балаңыз бир караңгы жерде бир айталада калып, ата мени алып кетчи деген менен бар. Мына ушундай эле болуп атат, урматтуу мекендештерим. Чындыгында сиздердин бүгүнкү күндө ал жактагы кыйналып атканыңыздарды көрүп, жалпы кыргыз эли шунчалык бир ызаланып турган маалы. Айла жок гана дуа кылып атат. Кудай кааласа бул кыйынчылык күндөр да артта калат. Анан көчөдө калган, кыйналып аткан жалпы элибизге бири-бирибиз колдойлу. Эң башкысы, мен сиздерге бир нерсени айтам деп эсимен чыгып калыптыр. Эң башкысы, урматтуу Россиянын жана Кыргызстандан сыртта мигрант болуп жүргөн мекендештерибиз квартира синимайт этип, квартирага кожоекелик кылып, хозяин болуп, элди квартирант катары кабыл алып, ошол элден квартплата алып аткан бир туугандарыбыз бар. Алындай квартираларда мен да жашап келгем. Бир квартирага балким 20 000, балким 30 000 акча төлөйсүздөр. Бирок ал жерге сиздер бир нече квартиранттарды киргизип, алардын акчасын алып, өзүңүздөргө дагы тирилиңиздерге жеңилирээк болсун деп ушундай аргасыз бир ушундай иштер жасап келгенсиздер. Мен сиздерге кыскача айтып кетейин. Квартиранын гана квартплатасын ошол жерде жашоочулар бирге ынтымакташып төлөп, анан ошол квартиранын кожоекелеринен суранып кетем. Бүгүнкү күндө элибиз кыйналып турганда ошол квартиранттарга элибизге жеңилдик катары жардам бериңиздерди мен суранып кетем. Кудай кааласа бир убактар келет, алар кайра сиздерге жардам берген убактар келет. Ошол эле кожоекелер бир эле Россиянын, Кыргызстандан сыртта жүргөн мигранттар эмес, Кыргызстандын шаар жерлеринде, Бишкек шаар, Ош шаар, Жалал Абад шаар жана башка шаарларда дагы квартиранттар бар, жакшы билесиздер. Мына ошол квартиранын кожоекелерине айтып кетер элем.
А бул Кыргызстанда болсо өзүнүн жеке квартирасын ижарага берип койгон. Мына мен сиздерге айтып кетем, жок дегенде 1 айлыгын кечип бериңиздерчи. Кудай кааласа сиздерге сөзсүз төлөйт алар. Сиздер алардан 1 айлык квартплатасын 5.000 же 10.000 маянасын алган болсоңуздар, сиздердин бир тирилигиңиздер же болбосо бир оокатыңыздар ашып кетпейт туугандар. Ошон үчүн ар бириңиздер баягындай ошондуктан баягындай квартиранын кожойкелерине мен суранып кетем. Алган маянабыз менен биз ашып кетпейбиз, башка болуп кетпейбиз. Элибиздин бүгүнкү оор сыноосун оор түйүшүгүн туура түшүнүп, ушундай да биз бири-бирибизге жардам беребиз, качан жардам берет элек деп мен сиздерге сунуш кылат элем. Эгер туура көрсөңүздөр туугандар. Албетте туура кабыл аласыздар деп ишенем. Баарыңыздар аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Элибизге Аллах таалам сабыр берген болсун. Эң башкысы мигрант бир боорлорубуз, мекендештерибиз ата-энесинин, үй бүлөсүнүн туулуп өскөн алтын жерине, мекенине аман эсен жетип келгенде Аллах таалам насип эткен болсун иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.